Ассалому алейкум. Кудай силерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Асылбек Бакиров, Кемелбек Жуманазаров, Гүлайым Жаманкулова. Биз сиздер менен кайрадан жолугушканыбызга кубанычтуубуз. Бүгүнкү биздин берүүбүз эмне тууралуу болмокчу? Биз бүгүн үй бүлө турмушу жөнүндөгү аңгемебизди улантып, үй бүлөдөгү мамилелердин терс көрүнүштөрү жөнүндө аңгемелешүүнү сунуш кылабыз. Бул теманы биз бир үй бүлөнүн оюну же болбосо театры деп атадык. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө сиздерди руханий ой жүгүртүүлөргө чакырабыз. Ал үчүн ыйык жазууну ачып, фарисей жана салык жыйноочу жөнүндөгү Ыйсанын үлгүлүү аңгемесин окуйбуз. Фарисейлер Ыйсанын окуусуна каршы болушкан. Качан бул аңгемени укканда, анын кандай терең маанилүү экендигине көңүл буруңуздар. Биз менен бирге болуңуздар. Кечиңиздер куунак болсун. Анда эмесе, сиздердин көңүлүңүздөрдү менин үй бүлөм аттуу радио рубрикабызга бурабыз. Жана берүүбүздүн бүгүнкү темасы бир үй бүлөнүн оюну же театры. Бүгүнкү дүйнөдө бир түйшүк бар. Бардыгы сүйүүнү каалашат, бирок аны бере тургандар өтө аз. Кымбаттуу радио угуучулар, өткөн берүүдө биз сиздер менен бири-бирине туура шайкеш келген үй бүлө жөнүндөгү жана анын турмушка, балдарды тарбиялоого тийгизген таасири тууралуу аңгемелешкенбиз. Бүгүнкү берүүбүздө үй бүлөдөгү терс мамилелердин түрлөрү жөнүндө ой жүгүртүп көрөлү. Жана мындай талдоо үй бүлө турмушун түзүүдө жана ата энелик милдеттерди аткарууда ката кетирбөөгө жардам берет го деп ойлойбуз. Анда эмесе сиздин үй бүлөңүз кайсы түргө кирет? Сыртынан алып караганда оор басырыктуу үй бүлө. Мындай үй бүлөдө сыртынан караганда бардыгы эле жакшы, бирок тереңирээк таанышып көрсөк, күйөөсү менен аялы бири-бирине канагаттанбаган жана зериккен сезимдерде экендиги айкын болот. Алар аз сүйлөшөт, бири-биринин алдындагы жубайлык милдеттерин ойлонбостон тез эле аткара салышат. Алар бири-бирине болгон терс сезимдерин жашырышат. Мындай сезимдерди дайыма ичте сактагандан көңүл чөгүп, начарлап, адам өзүн жаман сезип, депрессияга батат. Вулкандай атырылган үй бүлө. Мындай үй бүлөдө мамилелер өзгөрүлмөлүү жана ачык болот. Жубайлар дайыма өз ара мамилелерин талдашып, чатакташышат, бат-бат ажырашышат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин кайра жарашышып, түбөлүк сүйүүгө ант беришет жана бири-бирине кайрадан чын ниеттен жакшы мамиле кыла башташат. Мындай үй бүлөдө жоопкерчилик сезимине караганда күтүлбөгөн нерселер басымдуулук кылат. Мына ушундай түрдөгү мамилелер жогоруда айтылган биринчи түрдөгү мамилеге караганда жакшыраак көрүнөт. Бирок бул мындай эмес. Өзүнүн жаман жагын көргөзгөн адам өзүнүн кылган ишинен уялып, өзүн күнөөлүү сезет. Жемеден коркот. Жаман ойлор ичине чогулат. Үйдөгү мындай абал балага кандай таасир этет? Биринчи түрүндө да жана экинчи түрүндө да жаман таасир этет. Бала дайыма тынчы кетип, кандайдыр бир коркунучту сезип турат, бирок анын себебин түшүнбөйт жана өзүн такыр бейпакар алып жүрө албайт. Бирок мындай вулкандай атырылган үй бүлөдө бала өзүн оор жүк көтөрүп жүргөндөй алып жүрөт. Баланын көзүнчө болгон ата эненин чыр-чатагы бул баланын дүйнөсүнүн туруктуулугуна коркунуч алып келүүчү чоң кайгы. Башкалардан бөлүнгөн үй бүлө же чеп үй бүлө. Мындай үй бүлөнүн негизинде аны курчаган дүйнөнүн коркунучу, баскынчылыгы, таш боордугу жана жалпы эле жамандыкты жана жамандык алып келүүчү адамдар жөнүндөгү өздөштүрүлгөн көз караш турат.
Мындай үй бүлөдө баардыгы бири бирин түшүнгөн сыяктуу мамилелер түзүлөт. Бирок ошол эле мезгилде жубайлар өзүлөрүнүн ички проблемаларын тышкы дүйнөгө ыйгарып коюшат. Алар тегерегиндегилерди ар кандай жемеге алышат. Алар бүткүл дүйнөгө каршы психологиялык жактан куралданышкан. Мындай үй бүлөдө жубайлардын бирине кынт кетпестен баш ийүүчүлүк бар экендиги байкалат. Үй бүлөнүн турмушу белгилүү бир максатка баш ийген, бирок үй бүлөнүн ичиндеги абал табигый жылуулуктан жана өз алдынчылыктан ажыраган. Баланы качан ага коюлган талаптар аткарылганда гана сүйүшөт. Ата-эне өтө эле катал болууга аракет кылышат. Баланы мындай тарбиялоодо баланы өзүнө өзү ишенбестикке, демилгесиздикке жана кежирликке алып келет. Бала бири-бирине карама-каршы келген абалга келет. Булар ата-энеси, аны курчаган дүйнө жана өзүнүн тажрыйбасы. Ички дүйнөнүн кагылышы нерв системасынын чыңалуусуна алып келет. Театр үй бүлө. Мындай үй бүлө бир калыптуулукту театрлаштырылган турмуш жолу менен кармап турушат. Кээде үй бүлө мүчөлөрү бири-бирине спектакль, кыргызча айтканда оюн коюшат. Кээде алардын бардыгы тегерегиндегилерге оюн көргөзүшөт. Бул жерде бардыгы күчтүү сезим менен берилет жана мындай жүрүш-туруштун артында эмне тургандыгы мааниге ээ эмес. Эреже катары мындай үй бүлөдөгү жубайлардын бири ага көңүл бурууга, сүйүүгө муктаж экендигин сезет. Үй бүлөлүк театр бул бейкүччүлүктү көргөзмөлөө. Көбүнчө мындай үй бүлөдө балага болгон, анын турмушуна болгон мамиле ага өзгөчө бир материалдык шарттарды түзүү менен алмаштырылат. Тарбиялоо иши балдар бакчасына, мектепке ишенилип коюлат. Балага көп оюнчуктар, кымбат баадагы окуу куралдары сатып берилет. Аны кружокторго алып барышат, музыканы, чет тилдерди үйрөтүшөт. Баланын кемчил жерлерин жашырышат. Ата-эне менен чыныгы жакындыктын жоктугу өзүмчүлдүктү пайда кылат. Үчүнчүсү ашык үй бүлө. Бул үй бүлөдөгү терс мамилелердин дагы бир көрүнүшү. Мындай мамилелер эң башкысы жубайлар, ал эми ата-эне болуу жубайлардын бактысына өбүлгө болгон үй бүлөлөрдө пайда болот. Мындай мамилелер жубайлардын биринин же экөөнүн тең психологиялык аң сезиминин жетиле электигинен же алардын ата-энелик милдетти аткарууга даяр эместигинен болот. Баланы иштен жаман көрүү сезими пайда болот. Бала менен сүйлөшкөндө ата-энелер анын кемчил жерлерине, алсыздыгына басым жасашат. Мындай учурларда балдар демилгесиз, ата-энеге көз каранды болуп калышат. Баланын мындай көз карандылыгы ата-эненин кыжырын келтирет. Мындай балдар тең туштарына кыйынчылык менен көнүшөт жана ата-энесинен ажырап калуудан аябай коркушат. Аздек дегени бар үй бүлө. Мындай үй бүлөнүн аздек деген кишиси бар. Жубайларды бириктирип турган жалгыз нерсе бул баланы тарбиялоо. Бала үчүн керемет нерселер жасалат. Ата-эне өз башынын жыргалчылыгынан баш тартышат. Өзүлөрүн курмандыкка чалуудан да баш тартышпайт. Ата-эненин бардык проблемалар четке чыгарылат. Бала үй бүлөнүн борбору. Аны абдан эркелетип, ага суктанышат. Ал эмне кылам десе бардыгына уруксат берилет. Мындай балдар оома болушуп, активдүүлүгү жоголот. Адатта мындай балдарга сүйүү жетишсиз болот. Алар тышкы чөйрө менен, курдаштары менен беттешкенде ал каалагандай жогорку баага жете албай капа болот. Кандай баа менен болсо да көпчүлүккө таанылуу максаты кыр көрсөткөн жүрүш-турушту пайда кылат. Бала өзүн сынга албастан өзгөлөрдү сынга алат. Анткор үй бүлө. Мындай үй бүлөдө тарбиялоонун ирети жок. Ата-эненин макулдашпай кылган иштери, мисалы атасынын койгон катуу талаптарынан жана энесинин бардыгын кечиргендигинен бала кандай кыларын билбей калат да, андан эмнени талап кылып жатышкандыгын түшүнбөйт. Кымбаттуу достор, жогоруда айтылган келише албаган үй бүлөнүн түрлөрү үй бүлөнүн ички турмушунун татаалдыгын жана анын бардык жактарынын байланыштуулугун далилдеп турат. Ошондуктан эгерде ата-энелер баланын абалын көргөзүү үчүн психологко кайрылса, бул бала начар дегендикке жатпайт. Жөн гана баланын проблемалары
жогоруда айтылган келише албаган үй бүлөдө тез билинип калат. Бул жерде тереңирээк карап, үй бүлөдөгү проблемалардын бардыгын көрө билиш керек. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана дүйнө радио программасын окуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Биз көп убактарда өзүбүздү чынчыл, так жана таптакыр күнөөсүз деп эсептейбиз. Бирок Кудай бизди курулай көтөрүлбөөгө, Кудай алдында жоош болууга үйрөтөт. Кийинки кыска үлгүлүү аңгеме Иса өзлөрүн чынчылбыз деп эсептеген, бирок башкаларды кемсинткен адамдар жөнүндө кеп кылган. Эки адам, бирөөү фарисей, экинчиси салык жыйноочу ибадатканага киришет. Фарисей өзүнчө минтип сыйынат. Кудай, сага рахмат. Мен башка адамдардай, каракчылардай, зордукчулардай, бузукулардай же мобул салык жыйноочудай эмесмин. Жумасына 2 жолу орозо кармайм. Тапканымдын 10 бөлүгүн берем. Салык жыйноочу алыс туруп алып, көзүн асманга каратпай, өз көкүрөгүн койгулап мындай дейт: Кудай, мендей күнөөкөрдү кечире көр. Силерге айтарым, өзүн күнөөкөрмүн деген адам тигил өзү көтөрүлгөнгө караганда кечирилет. Өзү көтөрүлгөн өзүн кемсинткенге караганда кемсинтилет. Тоодогу насаатына Иса элди жана шакирттери минтип окутат. Соттобогула, өзүңөр да соттолбойсуңар. Кандай өлчөм менен өлчөсөңөр, ошол өлчөм менен силерге да өлчөнөт. Бул үлгүлүү аңгеме Лукадан болгон ыйык инжилде 18 бабында 10 ырдан 14 ырга чейин жана Матфейден болгон ыйык инжилде 7 бабында 1-2 ырларында жазылган. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкөңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.
takı kurutma. Kuday бар, өзі жол табар, қиыншылықтан шығышқа. Қайрылғын дайым Құдайға, қайратың бар Құдайда. Арызыңды айт жалғыз Құдайға, ақылдың бары Құдайда. Бағынбай жаша тұрмышқа, бақытыңды тапқын тұрмышта. Buluttu görüp bulukma, артыңда gün var unutma. Halkımda azap dursa da, aylandı takır kurutma. Kuday бар, özü yol tabar, kıyınçılıktan çıkışka. Kayrılgın daim Kudayga, kayratың бары Kudayda. Arızыңды ayt жалғыз Kudayga, ақылдың бары Kudayda. Бағынбай жаша тұрмышқа, бақытыңды тапқын тұрмышта.